Соңғы учурда Кыргызстан-Тажикстан чегарасында абал барган сайын кучуп баратат. Ал эмес байма-байды боло баштады. Ок атуулар, адамдын өмүрүнө зыян келтирүү, ал эмес өмүрүн алган учурлар да катталып атат. Эми бул нерсени коомчулукта дайыма кайгыруу менен кабыл алып атабыз. Ошол эле маалда бул саясий өңүткөдө өтүп кетип атат. Башкача айтканда, кайсы бир деңгээлде биз Тажикстанды күнөөлөсөк, экинчи эле бир учурда биздин бийлик өкүлдөрүнө дагы сын айткан учурлар болуп атат. Эми азыркы ушундай түшүнүксүз абал болуп турган маалда улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Камчыбек Ташиев ошол чегарада жаңжал болгон жерге барды. Жана баргандыгына байланыштуу дагы түрдүү пикирлер айтылды. Анын пикири ушул Жогорку Кеңеште депутаттардын бири Жылдызкан Айтибаевна Жолдошованын пикири болду. Ал өзүнүн Фейсбуктагы баракчасында ошол Камчыбек Ташиевдин чегарага дагы баргандыгы колдоп билдирүү жазды. Бул дагы кайра эле коомчулукта түргүн ойлорду алып келди. Буга байланыштуу мынакей азыр сиздин өзүңүздүн жообуңузду угалы. Чынында ок атышкан жерге чегара кызматы түздөн-түз баш ийген ошол эле улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисинин барганы туура эле нерсе да? Же мында бир өзгөчөлүк көрө алдыңызбы? Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү. Албетте Камчыбек Ташиевдин бул түздөн-түз милдети деп айтсак болот. Бирок чегара маселеси бир гана коопсуздук комитети же чегара кызматы чече турган маселе эмес. Чегара маселеси бул өтө татаал маселе. Ушунчалык татаал, ошон үчүн көптөгөн жылдардан бери, эгемендүүлүктү алгандан бери бул маселе чечилбей келатат. Айрыкча ошол кыргыз-тажик чегарасы. Мурунку президенттер да аракет кылган, чече алган эмес. Бирок ал мезгилде бири-бирине ок эмес, таш атышчу да. Азыр ок ата башташты. Апрелдеги окуя. Бул өтө кайгылуу, кандуу окуя болуп кетти. 44, аягында 44 киши болду да, жарадарлар дагы ошол мезгилде жарадар болгон кишилер. Мен эмне үчүн буну жаздым? Себеби чегара маселеси бир эле Ташиев чече турган маселе эмес. Бул маселени президенттен баштап өкмөт башчылары, өкмөт башчысы, ошондой эле бизде коопсуздук боюнча кеңеш бар. Болгондо дагы ал жерге Талатбек Масадыков деген ошол Афганистанды, Тажикстандын, Фарси элдеринин бир сөз менен айтканда, ошол эки өтө кооптуу бизге кошуну катары бир Тажикстан болсо, наркы Афганистан жакында. Мына ушул өлкөнүн үрп адатынан баштап баягы биз айтып коебуз го, ошол элдин менталитетинен бери биле турган адис деп болгондо дагы вице-президенттин кызматын ээлей турган кызматты берди да. Башкача айтканда коопсуздук кеңешинин төрагасы Садыр Жапаров болсо президент, ошол коопсуздук теги кеңешинин төрагасы башкача айтканда Садыр Жапаровдун мындай орун басары болуп дайындалды. Бул өтө чоң кызмат. Чынында эле вице-президенттин кызматы менен барабар кызмат десек жаңылышпайбыз. Түздөн-түз коопсуздук, ички тышкы коопсуздукка жооп бере турган адам мына ошол Талатбек Масадыков болот. Президенттен кийинки эле киши. Демек сиз билдирүүңүздө? Менин билдирүүмдө мен чегара маселеси кандай чечилип атат деген сөздү айткым келген жок. Себеби мен билбейм протоколдордун мындай айтканда маңызын. Ал жерде эмнелер жазылганын, себеби коомчулукка ал чыга элек. Биз билбейбиз. Ал эми ок атылган жерге бир саамга элестетип көрөлүчү. Ташиев жок өлкөдө. Командировка кетти дейлик, башка чет өлкөгө. Ошол мезгилде ок атышуулар башталып кетти. Тажикстан менен Кыргызстанда. Ташиевден башка ким барат? Деген ал чече албайт да. Чечсе качан эле чечип коймок. Мына ушул суроо да. Мындай да ачыгын айтканда Камчыбек Ташиев каерде өтө кооптуу, же болбосо өтө чырдуу, же бир кайсындайдыр бир последствия деп коебуз го. Жыйынтыгы бир жаман нерсеге алып келе турган жерлерде ал анын маселеси болсо да, маселеси болбосо дагы
Ташиев, пожарный сыяктуу, скорый помощь, тез жардам сыяктуу иштеп атат да биздин өлкөдө. Ошол эле апрель окуясына бирок көрө алган жокпузго. Апрель окуясында дагы ал киши чет өлкөдө болуп калды. Ошол мезгилде өзүнүн ден соолугуна байланыштуу, бирок ден соолугуна карабастан учуп келди да. Көрдүңөрбү? Учуп келип, ошол жака Ташиев учуп келгече эч ким барган жок. Чек ара кызматынын жетекчисинен башка, губернатордон башка эч ким барган жок да. Ошол коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов да барган жок. Ал жере немеде Масадыков бар беле жок беле, ал мезгилде эсимде жок. Ал да барган жок. Болуптур президент барбасын. Мурунку премьер-министр, азыркы кабинет министрлери деп коет. Түздөн түз чек ара маселеси дагы ошол баягы өкмөттүн элге түшүнүктүү болуш үчүн мен өкмөт деп сүйлөйүн, себеби азыр кабинет министрлер десең түшүнбөйт жөнөкөй эл. Өкмөттүн жетекчиси дагы барган жок, эч ким барган жок да. Биз дагы сарасеп салып атабыз да, карап атабыз да. Ошон үчүн чек ара бир эле коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке же болбосо чек ара кызматынын жетекчиге же болбосо губернаторго, аким, айыл, өкмөт анан элге эле керек эмес да. Элге эле керек эмес да. Чек ара деген бул Кыргызстандын бүтүндүгүн сактай турган ошончолук кооптуу маселе. Кыргызстандын кайсы областында чек ара маселеси пайда болбосун. Чек ара маселеңде катачылык кетирип, ошол маселеде кандайдыр бир район эмес, айыл өкмөтүн алдырып койсоң, Кыргызстандын бүтүндүгүнө доо кетет. Мен ошону айтайын дегем да, мындай бизде патриот жигиттер барбы? Мамлекеттик кызматта иштеген Камчыбек Ташиевден башка деп. Ой ушул жакта да. Ал кандай маселени чечип атат? Аны депутаттарга алып чыкканда, депутаттар, эл өкүлдөрү аны тастыктасын, аныктасын. Бул жерде дагы бир нерсе бар да, буга чейин айтып кетпедизби, жана коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары деп. Ошо бийлик төбөлдөрү эч ким барган жок деген сөздө коомчулук кайсы бир деңгээлде ушул президент Садыр Жапаровго дагы багытталган, же болбосо ошол адамга ташталган белги катары кабыл алган учурлар бар да. Эми бийлик төбөлдөрү дегенде ошол биз Камчыбек Кадыршаевичти улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы деп билебиз. Анан эле экинчи бийликтин өкүлү катары же болбосо биринчи адам катары президентте. Ал эмес арабызда эки дос деген да түшүнүк бар. Эми ушул жерге келгенде Ташиевди мактап атат дагы, ошону менен бийлик төбөлдөрү деп белги кылып коюп атат. Бул демек президентке айтылган сөз деген дагы пикирлер бар. Жок, Садыр дагы, Камчы дагы менин энелерим. Болгондо жөнөкөй эле энелер эмес, алардын ысыгына күйгөн, суугуна тоңгон эжеси болом. Мен кандай сөз айтсам жарашат деп ойлойм. Ошону менен туура сунушума айтсам дагы туура болот. Кээде урушуп койсом дагы мен ойлойм алар чыдашат деп. Себеби 11 жыл мен аларга бир эле мээрим төкпөстөн алар качандыр бир мезгилде бийликке келип мамлекетти, элди башкарат деген менде чоң үмүт, ошондой эле ишенич бар болчу. Ошон үчүн кандай гана мен азап чекпедим ошолорду колдоп жүргөндө. Бирок мен буну эч качан айткан эмесмин, ошол мезгилде да айткан эмесмин. Эч кимге, элге дагы, шайлоочуларыма дагы, коомчулукка дагы. Себеби саясатчы деген, эгер бир нерсеге, бир маселеге бел байласаң, анда сен мындай айтканда арызданба эч кимге. Саясатчысыңбы, ошону көтөр. Мен ошону көтөрүп келдим. Чыдаш керек да, кандай гана кырдаалга туш келсең, ошону жеңип өтүшүң керек. Ошон үчүн бул жерде мен бийлик төбөлдөрү деп атам. Бизде кыргыздарда кечирип койсун, көпчүлүгү билбейм, жакшы билим алган эмеспи, же атайын жазабы, мындай сөздүн төркүнүн жазган ошол посттун маанисин түшүнбөй эле ар ким ар нерсе деп жаза берет. Бийлик төбөлдөрү деген бул бийликтеги мамлекеттик кызматкерлерди айтып атам. Ал эми эгер президент жөнүндө айткым келсе, мен президент Садыр Жапаров деп эле ачык эле жазганга, менин саясатчы дагы катары
эжеси катары да, коллегасы да катары кудуретим жетет ага айтканы. Ошон үчүн бийлик төбөлдөрү дегенде мен мына азыр ачык айтайын, бул ошол Талатбек Масадыков, бул Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары. Мен билем, Садыр Жапаров Кытайга даярданып атат, онлайн режимде иштеп атат. Ал албетте бара албайт, анткени ал чоң кошуна өлкөгө, Кытай деген өлкөгө баратат. Ал жака да барыш керек. Алар менен да многовекторный тиги саясатты жүргүзүш керек Садыр Жапаров. Мен эгер Садыр Жапаров жөнүндө жазгым келсе, ачык эле жазам. Жазып да келетем, айтып да келетем. Тилекке каршы Садыр Жапаров балким менин кээ бир сөздөрүмө душмандын сөзүндөй кабыл алып аткандыр. А бирок менин айткан сөздөрүм болуп калып атпайбы? Бизде аялдарда мындай бир женский интуиция деп коет да. Абалга байланыштуу Бир алдын ала бир мындай энелик аялдык бир сезимдер бар, айта турганчы, мына ошону алдын ала айтып деле келатам. Баткен окуясы болорун, кан төгүлүп кетишин, чек ара мындай чечилбешин конференцияда ачык айтсам, ал сөзүмдү мындай туура эмес кабыл алышты. Бирок мен ойлойм, азыр түшүнүп калышты. Себеби ошол мен айткан нерсе болуп калды. Эми азыр айтайын дегеним, бийлик төбөлдөрү бир эле президент эмес да. Мен бийлик төбөлдөрү деп баягы көпчүлүк менен жазып атам, өзүңүз да ошентип кайталадыңыз. Бул жака азыр өкмөт башчысы Акылбек Жапаров кирет. Ал чек ара маселесине түздөн түз жооп берет. Себеби өкмөт кабыл алган гана маселени жогорку кеңешке чыгара алат. Коопсуздук комитетинин төрагасы Ташиев чыгарган маселени жогорку кеңеш кабыл албайт ратификацияга. Экинчи, бул коопсуздук кеңеш төрагасы Садыр Жапаров, анын орун басары Талатбек Масадыков. Садыр Жапаров Кытайга даярданып атса, ошол Афганистан менен дагы бир жолу кайталап коеюн, Тажикстандагы маселелерди жакшы билет деп туруп, ушул Талатбек Масадыковду ошондой чоң кызматка алып келишкен мамлекеттик. Ошол киши эмне үчүн барбайт, эмне үчүн үн катпайт, эмне үчүн ушул маселеде активдүү мындай айтканда ойлорун билдирбейт. Аракет кылган жок. Ал афган тилинде да жакшы сүйлөйт, тажик тилинде да жакшы сүйлөйт. Үчүнчүсү Марат Иманкулов. Эмне үчүн Марат Иманкулов дагы ал деген Коопсуздук комитетинде иштеген, жетекчи болуп иштеген, күчтүү чекистердин бири. Мен ушуларга таң калып атам да. Эгерде үчөө барганда, Камчыбек Ташиев, Марат Иманкулов, Талатбек Масадыков үчөө барганда, Ташиевке балким жеңил болот эле. Адам баласы ката кетирет. Буларда опыт бар да, тажрыйба. Алар үчөө отуруп туруп, кимиси келет Тажикстандан. Ошолор менен бетме-бет отурушуп, ошол эле 309 деп атат, ошол эле Адахам Адомаровдун протоколу деп атат. Ошолорду бирге карашып, бирге сүйлөшүп, чечим калса кандай сонун болот? Дипломатиялык жол менен эле эмес, мынандай түшүндүрөт эле да. Алар билишет да. Мисалы үчүн мен маалымат билбейм протоколдор боюнча. Башка эч ким да маалымат биле албайт. Биз болгону өзүбүздүн сунушубузду гана айтып атабыз. Анткени биз протоколдордогу баягы чечимдерди билбейбиз. Эмне деп. Ошон үчүн бийликтегилер албетте бизден караганда 1000 эсе баарын билишет. Ошон үчүн биз сунушубузду гана, көз карашыбызды гана саясатчы катары айтып чектелип атабыз. Эми тышкы саясатта окуялар кайра ичке кирип кетип атат да, ички саясаттарга. Мисалы жанагы элдин ошол эле жана бийлик төбөлдөр деген сөзүңүзгө карата ошол эле президентке багытталып атат деген себептердин бири бул Орозайым Нарматованын кармалышында сиздин ошол Садыр иним деп кайрылганыңыз, ушул билдирүүлөрүңүз жана Facebook'тагы ушка келип такалып атат. Андан мурунку ошол эле Орозайым Нарматовага байланыштуу билдирүүңүздү сиздин уулуңуз кызматтан кеткендигине да байланыштырып атат. Ошол Ак үйдө иштеген Жылдызхан Жолдашованын Ак үйдө иштеген баласы жумуштан кеткенден кийин наразы болуп, бийликке наразы болуп баштады, түздөн түз Садыр Жапаровго наразы болуп атат деген дагы ойлор бар. Эч кандай наразычылык жок. Биз Садыр экөөбүздүн адамдык мамилебиз, эже ини катары мамилебиз кадимкидей сакталган, дагы да сакталат. Мага Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин тагдыры
мен кайдыгер карай албайм, ачыгын айтайын. Алардын азыркы бийликте отуруп чыгарып аткан ар бир чечимин мен кооптонуу менен кабыл алам. Башкача айтканда, кийин кандай жыйынтыктар болот ошол чечимдерден? Ийгиликтүү болобу же мамлекет үчүн, эл үчүн ийгиликсиз болобу деп, башкача айтканда жан күйгүзүп айткан сөздөрүмү, фейктериби же болбосо башка дагы биздин атаандаштар бар да, саясатчыларда оппоненттер көп да, ошолордун блогерлериби же болбосо журналисттериби, мен туура сөз айтсам деле мына Жылдыз Жолдошова Садыр Жапаровдун тиги сырын айтып койду, же болбосо Садыр Жапаровго чабуул жасады, же болбосо тиги тиякта сөздүн төркүнү башка. Бирок экөөбүздүн сүрөтүбүздү коюп туруп эле соц тармактарга чыгара берет экен, гезиттерге чыгара берет экен. Аны окуп көрсөң, мындай туура сунуш, жан күйзүп айткан сөздөр, бир мындай критика жок, же бир каттуу аларга айтылган сөздөр жок, жөн эле бир жакшы бир көз караштарын жазасың да. Азыр ушул маалда ошол эле Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев менен байланышыңыз барбы? Мындай байланышып турасыздарбы? Камчыбек Ташиев менен байланышып турам. Садыр деле менин башыма оор күн түшкөндө, жолдошум ооруганда, операция болду аябай чоң. Апам каза болуп калды, кийин эним каза болуп калды кече жакында 26 декабрда. Алар өздөрүнүн кыргыздын салты боюнча, Куран окутуу боюнча көңүл айтышты. Садыр өзү келе албаса дагы Камчыбек Ташиевден айттырып жиберген күндөр болду. Бул адамдык мамиле. Бирок бул адамдык мамиле. Бирок саясатта албетте мен алардын туура жагын туура деп айтам, туура эмес жагын туура эмес деп айтууга мажбурмун. Себеби мен алардын душманы эмесмин. Мен аларга болгон чындыкты айтышым керек. Дагы бир сөз да, Эрмек, өткөндө Ахматбек Келдибековден алдыңыз, ал Ахматбек Келди туура жооп берди. Биз ата журтта бирге жүрдүк да, коллега болуп, бир партиялаш болуп. Эми Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин туура жактарын туура деп айтсак, айтат. Мына өздөрү болду жазалар. Жок, баягы орусча айтканда подхалимство, дагы бир сөздөр чыгарылып туруп, пахта коюп атышат тиги бу деп. Жок, биз коллега катары, саясатчы катары өзүбүздүн оюбузду айтабыз. Эгерде көз караштарды, мындай сын пикирлерди айтып койсок, мына көрө албайт деп айтып атат. Же сиз айткандай баласын иштен алса, анан тиги бу деп. Жок, менин баламы иштен алышкан, менин чындыгым үчүн баягы кан төгүлүп кетиши мүмкүн баткенде. Бул маселеде абдан кылдаттык керек депчи. Мына ушул алдын ала мен айтканым үчүн андан кийин кызматтан алышкан. Кимдер алды ошондо? Мен билбейм, Касманбетов айтат, Садыр Жапаров мага ушундай тапшырма берген деп. Бирок Садыр Жапаров менен мен жолугуша элекмин. Ачыгын билбейм. Бирок биз эч бир таарынган жокпуз. Балам дагы аябай жакшы неме кылды бул маселени. Кадимкидей кабыл алды. Себеби менин балдарым мурунку бийликте ушул Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев деп жүргөнүмдө менин балдарымы бир эмес 3-4 жолу кызматтан алышкан. Аларда иммунитет бар бул маселе боюнча. Бирок азыр бул маселе, бул өтө майда кичинекей маселе да, азыр чыныгы өтө коркунучтуу, кооптуу маселе, бул чек ара маселеси. Мен балдарым абдан ыраазымын, алар менен үй бүлөмө ыраазымын, алар мени туура түшүнүштү. Алар ачыгын айтышты, биздин апабыздын саясатта болгон көз карашын эркин, эч нерсеге байланбай ачык айтканы, ал бийик турат биздин кичинекей кызматтан деп. Ошон үчүн мен эки эркек балама Бул суроону бергендигим жанагы ошол эле президент менен мамилеңиз азыр байланышыңыз кандай дегеним, ушул жанагы айтып атпайсызбы, сындар болуп калат. Аны белгилеп коюшубуз керек. Мындай жол көргөзүү максатында депчи. Ушул жол көргөзүү максатында сындарыңызды, ой пикирлериңизди түз же болбосо ким аркылуу жеткирсе болот беле, кимдир бирөө аркылуу, буну коомчулукка Facebook аркылуу же болбосо башка бир социалдык тармактар аркылуу жарыя кылбай. Тилекке каршы андай адамым жок, бирөө аркылуу жеткире турган. Бул биринчиден. Экинчиден, мен акыркы жолу 6 январда көрдүм. 2021 жылы
6 январда Садыр Жапаровду Кара сууда мен колдоп сүйлөгөндөн кийин мен көрө элекмин Садыр Жапаровду. Мына 6 январда болсо 1 жыл болот экен. Мен көрө элекмин. Игим аркылуу дагы айта турган, бере турган ошондой дагы ортодогу адам жок. Салам айтып жүрө турган мүмкүнчүлүк да жок. Экинчиден мүмкүнчүлүк болсо дагы мен как саясатчы катары өз оюмду кайсы маселеде айтышым керек. Мындайда коомчулук мени саясатчы катары ошол коомчулук кабыл алат. Бирок Садыр Жапаровдун колдоочулары мени анын эжеси эмне үчүн алар мени эжеси катары кабыл алып атат да, ал эми саясатчы катары кабыл ала албай атат. Ошон үчүн мен айтат элем, урматтуу Садыр Жапаровдун колдоочулары, жактоочулары, мен биринчи ирет саясатчымын. Анан барып туруп Садыр Жапаровдун эжесимин. Ошон үчүн мени биринчи саясатчы катары кабыл алсаңар. Себеби саясатчылар биз оюбузду коомчулукка айтышыбыз керек. Ал эми коомчулук аркылуу кабыл алабы? Ошол эле президент же болбосо башка мамлекеттик кызматтагы жетекчилер. Ал өз эрки алардан. Эми мисалы кийинки өңүткөдө турган болсок, мына сиздер айтып атасыздар, биз мамилебиз баягы ата журттан бери жакшы эле калып атат деп. Анан бул жерге келгенде, мисалы өткөн жыйындык жокко чыгарылган шайлоодо сиз мекенчил менен бардыңыз. Ошол Камчыбек Кадыршаевич Ташиев менен бирге. Кийинки шайлоодо ошол эле Ахматбек Келбекович менен сиздер оппозициялык деп эсептелинген Азаттыкка өтүп кеттиңиздер. Значит, мындайда 2015-жылы билбейм, Роза Тумаева айтат, мен андай тапшырма берген эмесмин дейт. Алмазбек Атамбаев айтат, мен андай тапшырма берген эмесмин дейт. Бирок бүтүндөй бизде канча партия болсо, ошого бийлик төбөлдөрү деген дагы бул көпчүлүк кимиси айткан белгисиз. Жылдыз Жолдошеваны бир да партия шайлоого чакырбасын, өзүнүн партиясын албасын деген тапшырма берилген. Ошондо да мени бир да партия чакырбады, мен менен баргандан коркушту, ичинде каалашты, бирок бирге баргандан чочулашты да. Бир гана мени чакырды Аалам партиясы, Арсланбек Малиев. Азыр мына өзүңөр билесиңер, депутат болуп келди бир мандаттуудан. Анткени ал киши менин жолдошум менен Харьковдон бүткөн, менин жолдошум Московский авиационный институт бүткөн. Мындай айтканда, алар центральный вузду, борбордук жогорку окуу жайларын бирге окушкан. Азыркы Россия Федерациясынын Украинада теги Арсланбек Касымаханович. Ошентип алар сүйлөшүп, ал киши мен эч кимден коркпойм, мага эч ким мындай тапшырма бере албайт деп туруп, биз тандем болуп, мен теги түштүктүн кызы болгондон кийин түштүк тараптан, бул Арсланбек Касымаханович түндүк тараптан тандем болуп Аалам партиясын алып чыкканбыз. Бирок биз билчүбүз, өтпөйбүз. Себеби бизде борбордук шайлоо комиссиясында сервер деген бар, ошол чечип коет. Ошентсе дагы саясий күрөшкө чыктыңыздар. Саясий күрөшкө чыктык. Себеби биринчиден партиянын атын өчүрбөш үчүн, экинчиден саясатчы катары биз сөзсүз чыгышыбыз керек эле. Ошондо чыктык. Мындай айтканда назла всем. Жолдошева чыгыш керек. Ал эми мекенчилдерде Садыр Жапаров анда түрмөдө болчу, звонок этип, телефондон Жылдыз эже мекенчил партиясын алып чыгайын деп атам. Ал 2010-жылы түптөлгөн, бирок шайлоолорго катыша элек деп. Камчыбек Ташиев менен анда баягы эсиңерде бар да, биздин мамилебиз оор болчу. Бирок Камчыбек Кадыршаевдин бир жакшы жери бар, ал кекчил эмес. Анын адамгерчиликтүү жактары бар. Дагы шашма. Кээде ачуусу менен катуу сөздөрдү айтып коюшу мүмкүн. Звонок этет, сиз менен сүйлөшөт деп. Звонок этти, сүйлөштү, өткөн кээ бир туура эмес жактары боюнча эркек мырза катары кечирим сурады, туура эмес кылгандарына. Анан шайлоого бирге баралы деди. Максат мамлекетке элге туура кызмат кылуу, ошону менен бирге Садыр Жапаровду мыйзам ченеминде биз ушул акыйкатсыз, адилетсиз жаткан түрмөдөн алып чыгуу эле. Мына 3 эле максат бар болчу. Мекенчилдерде абдан биз кыйналганбыз. Эң көп күч Ташиевке түшкөн. Анткени Камчыбек Ташиев бүт өлкөнү кыдырды. Ал эми Равшан Сабиров экөөбүз биз түштүктү полный кыдырып чыктык. Баткенден баштап Жалал Абадка келип токтогонбуз.
чынында акча жок. Болгон бюджеттин баарын, семейный бюджеттин баарын мен ошондо кетирип алдым. Анысы аз келгенсип менин жолдошум 8 сентябрдан түнкү 9 сентябрга тиги караган түнү ашказанында язбасы бар экен, жарылып кетип, Кудай сактады, 3,5 литр кан кетип, мен эртең менен учуп келип, ошого карабастан эсен аман реанимациядан чыгаргандан кийин Мамед Мамакеевич мени ошол жерде жасалды да, 4-чү Мамакеевский клиникада. Ал киши айтты, бар теги шайлоого бар, келгиле, медицинаны оңдойлу, саламаттыкты, улуттун саламаттыгы боюнча дагы көңүл бургула, мен болотту эсен аман чыгарып берем деп. Эсен аман кийин чыгарып берди, мен ыраазымын врачтарга. Бирок түрдүү диагноз коюлгандан кийин биз Анкарага бардык. Бирок ал жактан чоң операция болуп калды. Самый негизгиси эсен аман жанымда. Мен ошол мезгилде дагы мекенчилди мындай айтканда таштаган жокмун, аягына чыктым. Канчалык кыйын болсо да, ошондо да мекенчил партиясы өткөн эле, дагы эле сервер бизди өткөрбөй койду. Бирок ручной подсчетко келгенде биздин партия 7,26 алдык элек. Анда 7% болчу босого. Кийин ошто интеллигенция менен жолукканда Садыр Жапаровго бир жаш жигит суроо берди. Эмне үчүн Жылдызхан Жолдошова араңыздарда жок? Эмне үчүн мындай таза инсандар араңыздарда жок деген суроону берди. Анан кийин мекенчил партиясы менен Жылдыз Айтебаевна дагы барабы шайлоого депчи, себеби биз Жылдыз Жолдошованы абдан колдойбуз, колдодук, дагы да колдойт элек депчи. Эми ачыгын айтыш керек, мекенчил партиясында жөнөкөй карапайым элдин балдары бар эле, и ошолордун тууган уруктары көп да. Жөнөкөй карапайым элдин тууган уруктары көп. Алар жок дегенде 10дон 7ден 5ден 1 тууган. Мына мощный командасы бар эле Садыр Жапаровдунчу. Чынын айтыш керек, Камчекташ экөө тандем болушту да. Камчекташев түштүктөн, Садыр Жапаров түндүктөн, мекенчи партиясында. Партияда ушундай. Эки тараптан тандем болуп чыгышат. Садыр Жапаров жооп берген жок. Ошондо мен айттым эле, эгер мекенчил партиясы барып, же башка бир партия түзүп чакырса, мен барам. Чакырбаса, кайсы бир партия менен барышым мүмкүн деп. Чакыруу болгон жок. Күттүм, ата журт Кыргызстандан чакыруу болобу депчи. Эми ата журттан биз депутат болгонбуз да. Чакыруу болгон жок. Ал эми Ахметбек Элдибекович теги өзүңөр билесиңер да, Күч биримдикте деген партияны шаарга алып чыкпадыбы, Бишкек шаарында. Анан чакырганда мени айттым, эгерде ата журт Кыргызстан чакырбаса, анда сиздер менен барам деп. Тигилер чакырган жок. Биз Азаттык менен бардык. Ал жерде 7 партия бирикти да. Ошентип мен Азаттык партиясы менен барып калдым. Биз өттүк элек, бирок дагы эле сервер баягы эле Шайлдабекованын жакшы бир ыкмалары бар экен. Ошону менен биздин партия өтпөй калды. Бирок Шайлдабекова деген жерге келсек, ал жер кайра эле бийлик өйдөрүнөн өтүп калат да. Мындайча айтканда Садыр Жапаров жана анын айланасындагы кишилер болуп калат да. Аны жалгыз чечпесе керек. Мындай жакшы көрүп калдым дебедиби Садыр Жапаров Шайлдабекованы. Ал жерде, ушул жерде бир мандам бар окшойт деп койдум да. Себеби ал ошол ыкмаларды көрсөткөнбү. Айтор, ушул шайлоону мен ойлодум эле жакшы адилеттүү өткөрөт деп. Эми адилеттүү шайлоо биздин адилеттүүлүккө жакыныраак шайлоо 2010-жылы өткөн. Отунбаева ага жол берген эмес, Акылбек Сариев Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы катары дагы жол берген эмес. Күчтүү инсандардын бири. Мынабы чегара боюнча айтсак да, мынабы чегараны кантип чечсек деген ушулга токтололуп атканбыз. Анткени сиз баягы 2010-2015 жылкы ошол депутат болуп отурган маалда эл аралык маселелер боюнча комитетте мүчө болгонсуз да. Анан эми ошол жакта кайсы бир деңгээлде дипломатия боюнча сизде документтер бар. Ошол дипломатиянын жүрүшү боюнча маалыматтар бар. Азыр бизде протоколдор эле көбөйүп кетти. Азыр ал эмес фамилия менен айтылып калды. Мадумаровдун протоколу, Ташиевдин протоколу, анан номерлер менен айтылып атат. Бул жерге келгенде дипломатиялык жолу, же болбосо бир кан төгүлбөй турган
эки тарап тең ыраазы боло турган. Же кандай чечиш керек, Адахан Мадумаровдун протоколу дейбизби, Ташиевдин протоколу дейбизби, ошол протоколдор өкмөт тарабынан Жогорку Кеңешке барып ратификациядан өтмөй сайын бул документтердин күчү жок. Кол койгон күндө да. Кол койгон күндө дагы. Бул бир. Экинчиден, менин дагы сунушум Садыр Жапаровго, бийлик төбөлдөрүнө деп айтайынчы, түшүнүктүү болушун бардыгына тең. Менин бир сунушумда азыркы учурда Садыр Жапаров президент, ошондой эле премьер-министрдин теги кызматын аткарат. Өзү айткандай бүтүндөй жоопкерчиликти мамлекеттин, элдин тагдырын өз мойнуна алган. Эми азыркы түзүлүп калган кыргыз-тажик маселеси боюнча, эми төрт көчө жана башка маселелер боюнча мен мындай сунуш киргизет элем. Садыр Нуркожоевичтин, биздин президентибиздин мына ушундай кандай десем, өзүнүн президенттик ыйгарым укугуна ээ болгон, эң жогорку кызматты ээлеген биздин президентибиздин укугу бар да, ошол протоколдорду жокко чыгарууга же болбосо кайтарууга, отзывать эттиргенге, орусча айткандачы. Ошон үчүн ошол болгон протоколдордун баарын тең, себеби тажик тарап абдан мыйзам бузуу менен иш алып барып атат. Алар эң сонун билет. Бул ратификациядан өтпөгөн протоколдор менен биз тарапта сүйлөшпөш керек. Алар ошол протоколдор менен чалындырып атпайбы биздин тиги кызматкерлерди чек ара боюнча чечемдеп баргандарды. Ошон үчүн президент өзүнүн кызматкерлеринин колу бутун бош коюп, нөлдөн, ак барактан баштайм десе, ал протоколдорду жокко чыгарыш керек. Бул дипломатия жол береби? Берет. Жокко чыгарыш керек. Экинчиден, комиссия түзүлүш керек. Аябай теге мындай тасыккан, мындай айтканда, кесипкөй, ошол түшүнгөн, анын ичинде и дипломаты да болуш керек, анын ичинде аскер кызматтары бар. Ошолор иштеп чыккан чечимди коопсуздук кеңеши караш керек. Башында Садыр Жапаров өзү отуруп. Ошол кеңешке ошол айылдан лейлек айтып атпайбызбы, баткен, ошол төрт көчөдө жашаган, ошол жерде жашаган жок дегенде 10 киши активдүү, мына аксакал ыйлап атпайбы? Ошону чакыргыла. Чек арачы эже деп коебуз, рай эже болуш керек эле. Ошолорду чакырып, ошону менен бирге экс-губернаторлор баткенде иштегендердин баарын тизип коюш керек дагы, мындай айтканда угуш керек ошол кишилерди. Ошолор айтыш керек, эмне кылыш керекти. Себеби алар ошол жерде жашайт. Кыргызча орой айтканда жол тесилген баарын сезген билген адамдар. Ошондо Садыр Жапаровго жеңил болот маселени чечишти. Себеби жергиликтүү эл гана билет бул маселени кандай чечишти. Бишкекте, Чүйдө же Ошто же Нарында отуруп алып, мынандай кылыш керек, анандай кылыш керек деген сөз бул, кечирип коесуңар, бул туура эмес да. Ошон үчүн мен айтат элем, мындай да, бир маселеде бир туугандар, ата-энеси бир жатындан чыккан туугандар баары үй бүлөлүү болду, өзүнчө кичинекей мамлекет курду да, бир талаш маселеге келгенде ар ким өзүнүн үй бүлөсүн коргойт, кызыкчылыгын коргойт. Ошондой эле мамлекет бул чоң үй бүлө. Ошол мамлекет дагы өзүнүн гана кызыкчылыгын коргош керек. А кызыкчылыгын коргош үчүн элден сураш керек. Экс-губернаторлордон, алар да изучать эткен да. Мына Султанбай Абдрашидов Айжигитов, Мамат Айбалаев аксакалыбыз, алар көп жакшы нерселерди айтып атат. Ошол жерде отуруп, мындай айтканда жети өлчө бир кесип, анан кийин жаңы протокол менен ишти башташ керек. Эгерде биз ошондой кыла албасак, анда мен мисалы үчүн Султанбай Айжигитовдун айткан сөздөрүн
тереңирээк көңүл бургам да. Ал кишинин айткандары туура. Мен өзүмүн Facebook'a жазган пост бул башка мааниде. Ал Ташиев кол койгон протокол ошол ишке ассын деген мааниде жазылган эмес. Мен Ташиевке эле керекпи чек ара? Ташиев эле чечиш керекпи жалгыз? Жалгыз эле бизде ушул патриот барбы? Деген мааниде жазылган да. Кана башка бийлик төбөлдөгүлөрү деп. Түшүндүрө алдымбы, түшүндүрө албадым билбейм, Эрмек. Коомчулук түшүндү, мени түшүнбөдү билбейм. Бирок рахмат, сиз мени чакырып, эми ар бирине мен Facebook'тан жаза албайм да, жооп бере албайм да, убактым да жетпейт дагы. Ар бир комментарий бергенге менин убактым жок. Мен ойлойм, мына ошону эгерде көрсө, алар түшүнөбү деп. Ошон үчүн менин сунушум биринчиден протоколдорду жокко чыгарса, Садыр Нуркожоевич, экинчиден комиссияда абдан дасыккан кесипкөй адамдар чогулуп кайрадан иштеп чыкса, баягы 8 күндүн ичинде чечем деген бул өтө шашылыш чечим. Бул андай болбош керек. Үчүнчүдөн коопсуздук кеңеши жергиликтүү элдин сөзүн угуп туруп, экс-губернаторлордун сөзүн угуп туруп, мурунку чек-арачылардын сөзүн угуп туруп, мурунку коопсуздук комитетинин, ошондой эле коопсуздук кеңешинин өкүлдөрүн угуп туруп, анан гана бир чыйынтык чыгарып туруп, ошол комиссия жакшы бир протокол түзүп берсе, ал жакта анан кийин баарын чыгарып туруп, коопсуздук кеңеши өзүнчө ошону мындай айтканда обсуждать этишсе, андан кийин барып бир жакшы протокол чыгат да. Ошол жакшы протокол менен анан кийин Тажикстанга барыш керек. Макулсыңарбы деп. Биринчи мындай деңгээлде, экинчи мындай деңгээлде, үчүнчү мындай, анан эч бир чече албаса, Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон отуруш керек. Президент катары эки өлкөнүн президенттери. Ансыз бул маселе чечилбейт деп мен кооптонуп турам. Бул эми сунуш Садыр Жапаровго. Кабыл алабы, кабыл албайбы, дагы да анын өз эрки. Сиз айткандай ушул сунушту бирөө жарым аркылуу бергенге дагы адам жок ошондой. Анан жолукпаса, сүйлөшпөсө менен, же мен бирөө аркылуу кагаздарыңызды берип туруңуз, же мен окуп турайын дебесе, жалгыз Facebook бар экен, ошого эле жазып атам, башка жок. Силерге окшоп чакырган деле мындай журналисттер жок. Мен өзүм барып тиги маек берейинчи деген бул менин мүнөзүм эмес. Ошон үчүн сизге рахмат. Мен ушундай деп ойлойм да, ушундай чечсе деп. Анан бул маселени да Мыктыбек Абдылдаев биздин ата журттан Баткенде да көп жүргөн да, Баткендеги ар бир айылдын, ар бир мындай айтканда кичинекей көчөдөн беричи кыргызча жакшы сөз бар. Коюндун жатагынан бери билген Мыктыбек Юсуповичти да угуп коюш керек да президент. Бир жолу угуп коюш керек. Себеби ал киши чын деле көптөгөн айлар, жылдар ошол маселе менен жүргөн да. Демек, саясий маселеге келгенде сөз түрдө социалдык тармакты да тагырага, социалдык катмарды дагы биле кетиш керек болуп атат. Элдин баардыгын угуп билип, анан ошол менен жыйынтык чыгарса деп. Жогоруда биз бир нече суроо бердик. Бунун баардыгы эле кайра эле келип жана социалдык тармактарга такалды. Мынакей азыр сиз эки ооз сөз жаза турган болсоңуз, аны мен башкачараак түшүнүшүм ыктымал. Же туура түшүнгөн маалда дагы балким мен өзүмдүн ылайыгыма ылайыктап келтирип туура эмес багыт беришим мүмкүн. Ар бир киши өзүнүн деңгээлине жараша түшүнөт да. Мисалы үчүн менин жазганымы саясатчылар түшүндү. Ал эми мамлекет кызматкерлери да түшүндү. Аябай көп мигранттар бар. 20 жыл, 30 жылдап башка өлкөлөрдө жашаган. Ал биздин өлкөдө эмне болуп атканын билбейт. Ал тиги немеде эле жазылганды окуп коет. Баягы соц тармактарда. Ал деген даже биз билбейбиз азыр мамлекеттин ичинде эмне болуп атканынчы, баягы секретный документтер. Ал эми биз депутат болуп турганда, айрыкча лидер фракция болуп турганда мен секретный материалдарды көп окудум да. Ошон үчүн менин кичине түшүнүгүм бар да чек ара боюнча. Эгерде лидер фракция болбой калсам, секретный документтерди мен окуп алсам, анда менин да ошончолук түшүнүгүм чек ара боюнча болбойт эле да. Ошон үчүн чек ара маселесин мына ушундай кылып четсе,
кийин Садыр Жапаровго да эч ким мындай кандайдыр бир кине күнөөлөрдү кое албайт эле да. Рахмат сизге убактыңызды бөлүп жогорудагыдай талаштуу маселе болуп, түшүнбөстүктөр болуп, сырткы саясатты айрым учурда ичке киргизип, же болбосо ички саясатты тескерисинче сыртка чыгарып жиберип атабыз. Бул жака келгенде өзүңүздүн түшүндүрмөңүздү берип кеткениңизге дагы бир нерсени айта кетпейинби эгер убакыт болсо? Мындайда дагы түшүнүктүү болуш үчүн эл журтка мен бирдей көрөм Ахматбек Келдибековду, Нариман Тулеевди, Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди, Талант Маматовду. Себеби мен эле эмес, айрым бизден болгон ата журттан ашып барса бир 3-4 депутаттар, Курманбек Эргешев, Мыктыбек Абдылдаев, ошону менен бирге дагы бир экөөсү, Курмантай Абдиев, биз ушулар, айрыкча Курманбек Эргешев экөөбүз сотторуна дагы калбай катышып, менин күнүм 3-чү микрофондон ушулар боюнча, ушул менин коллегаларым боюнча 5 боюнча айтылат эле, 5 боюнча бүтөт эле да. Бул деген сөз, мен айтайын дегеним, мен барын бирдей сыйлайм, бирдей көрөм, бирдей булардын тагдырына көңүл бурам. Мына ушулардын аябай көп азап чегишти. Алмазбек Шаршеновичке айтчу элем, Алмазбек Шаршенович, сиз аларды камап коюңуз, мандатын алып коюңуз, эркиндигинен ажыратыңыз, бирок бир нерсесин Кудай эле албаса сиз дагы ала албайсыз депчи. Ал эмне? Аналардын жаштыгы. Алар жаш саясатчылар. Алар акырындык менен келишет дагы бийликке жетип, мамлекетти, элди башкарат бир күн деп айткан элем. Ошондо силер баштаган өч алуу айлампасы аябай күчүнө толот деп. Мен айтайын деген оюм, биринчиден мен аларга бирдей мамиле жасаганым эл журт билип койсо, экинчиден Алмазбек Шаршеновичтер, Текебаевтер баштаган өч алуу айлампасы тилекке каршы ошол токтобой атат, мен кайрылып кетет элем азыркы бийликтегилерге. Мен үкөлөрүмө, инилериме өч алуу айлампасынан чыкса, саясаттагы баягы саясий куугунтуктун негизинде азыр эркинен ажыратылган жаш жигиттер дагы түрмөдөн чыкса дейм. Ошондой эле ошол эле президент Алмазбек Шаршеновичке дагы мүмкүнчүлүк берсе, мындай айтып атпайбы, ден соолугу начар деп, мындай ден соолугун чыңдап алганга убагында мен киргенде больницага чыгарып койгула, могу 5 менин коллегам дегенде жок дебей чыгарчу эле. Абдил Сегизбаев экөөбүз жолугуп, Садыр Жапаровдун балдарын милиция ургандачы, канжалатып, эсиңерде бар, 2017-жылы. Мына ушул Арбат деген кафе бар, Проспект Мира менен Акунбайдын кесилишинин, Акунбайдан жогору. Ошол жерде жолугуп, жанында кафетерия, азыр чайхана болуп калыптыр. Ошол жерде жолугуп, Абдил Сегизбаевтан суранып, балдарды чыгарып койчу деп, Курсан Асановдон суранып, ошол экөө жакшы жардам берди эле. Табалдиев деген ГКМБнын жетекчиси ага кирип атып, ошондой эле Камчыбек Кыдыршаевдин балдары баягы жалган жала менен дөңгөлөк урдады дегенде дагы мен ошол Абдил Сегизбаевга кайрылып атып, Табалдиев аксакалга кайрылып атып, алар экөө тең барып Алмазбек Шаршеновичти убедить этип, бул жаш балдарга эч бир күнөөсү жок, мындай мамиле жасап аткан токтотуусун суранып, анан токтоп, ал жаш биздин балдар сыртка чыккан, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевден. Ошон үчүн балдарга тийишпегиле. Азыркы бийликке да айтат элем, балдарга тийишпегиле. Саясатчылардын балдары, алар да эркин жашаш керек. Куугунтуктоо болбош керек. Бала атасы үчүн жооп бербейт. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, өч алуу айлампасынан дагы ушул бийлик чыкса, ушундай оор мезгилде душманыбыз эшигибизге келип турганда ынтымакка чакырса,
мен экинчи постум Садыр Жапаровго сунуш катары кайрылган элем. Мен ошол боюнча сөзүмдү аяктасам, Садыр иним, ошол менин сунушумда бир карап көр. Бүт саясий күчтөрдү Кыргызстандын туусунун алдында бириктир. Азыр ушундай убакыт келди, мезгил келди. Мен ошондо айтып кетким келет. Экинчи бөлүк сөзүмдү жыйынтыктап айта турган болсом, биринчиден Өчал айлампасынан чыксаңар. Экинчиден ушундай душман биздин эшигибизге келип, кол салып, жарандарыбызга тилекке каршы атпор бербедиңер апрелде, мен атпор бергиле деп айтып атсам дагы. Ошондо биздин территорияга кирип келгендердин үстүн бомба таштап туруп, кирип келген тажиктерге каттуу атпор берип, Рахмон Эмомали чакырганда Садыр Нуркожоевич барбай койгондо сонун болмок да. Биз дагы мындай кыргыз деген духу бар эл бизде. Ошон үчүн айтайын дегеним, саясатчылардын балдарына тийишпегиле дегим келет да. Ошону менен бирге бүт саясий күчтөрдү Кыргызстандын туусунун алдында бириктирип, биз баарыбыз биригип, Кыргызстан деген жалгыз өлкөбүздү сактап калуу менен өнүп өсүшүнө, бакубат жашоосуна баарыбыз тең Кыргызстандын желегинин алдында биригип, саясий күчтөр, саясий партиялар, деги эле күчтүү инсандар, МПОлордун арасында дагы жакшы инсандар бар, айрыкча массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү баарыбыз биригип, Кыргызстанды алдыга жылдырсак деген сөзү менен жыйынтыктоону көрүп турам да. Ошон үчүн рахмат, Эрмек дагы бир жолу студияңызга чакырып, менин мындай айтканда искренний жоопторум канааттандырабы билбейм, бирок сизге рахмат. Сизге даярчылык билдирели. Мындан ары дагы ушундай бир маселелер болуп калса, сиздин пикириңизди угуш үчүн студияда дагы жолугабыз деген ниеттебиз. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз жогоруда мурунку депутат Жылдызхан Жолдошов менен маек курдук. Маектин темасы бул ички жана сырткы саясат болду. Ал эми мен Эрмек Аттокуров, цензурасыз маек алкагында сиздер менен коштошмокчумун.